Салам ютубтагы достор. Бул Айкөл деген Лейлектеги бир керемет айыл. Менин балалык кезим, окуучулук күндөрү мына ушул айылда өткөн. Бул айылдын башталышы. Тартып жатам. Бул жакта Дана деп коет элек. Төө жайлоого ушул жактан кирет. Аябай бийик зоолор, алтын бешик зоолорубуз бар эле. Мондай туман болуп, жамгыр болгон үчүн көрүнбөй жатат. Бул мечит. Аябай сонун айыл. Айылда керемет адамдар, жүрөгү таза, баяу. Ушундай сонун айылдаштарым бар. Мынакей жапжашыл, бийик тоолуу, кышында кар абдан көп жайт. Жайы салкын, керемет. Айкөл деген айылыбыз. Ушул айылда мен чоңойгонмун. Бул айылга келгенде кичинекей окуучулук күндөрүмдү эстейм. Керемет айылдаштарымды эстейм. Көчөдө эч ким жок экен. Азыр көчөдө бойлоп тартып кетип атам. Бул жерде мен Гүлжамал деген классташымдын үйү. Акылай Яшенемдин. Бул жерде Султан деген классташымдын үйү. Бул жерде Миргүл Айшенемдин үйү. Ушинтип кете берет. Бул жака дагы аябай айылдар кошулуптур. Бул жерде Карамат эженин камогу, магазини. Менин айылдаштарым билет. Бул жерге жаңы үй түшүптүр. Бул ак маданият үйүбүз. Ушул жерде концерттер болот. Ушул жерде канча иш-чараларыбыз өтчү. Бул өкмөт, айыл башчы ушул жерде отурат. Бул остановка. Бул менин Гүлфиза досумдун үйү. Каймата Яшенемдин камогу. Бул биздин кошуналарыбыз, артык эже. Бул кошуналарыбыз. Бул да бир классташым Мураттын үйү. Могул болсо тартып коеюн. Туруңуз, тартып коеюн. Азыр мен чоңойгон үйдү көрсөтөм. Мен чоңойгон үй ушул. Мынакей, ушул үйдө чоңойгом. Аябай чоң, багыбыз да чоң, жалаң алмалар. Бул үйдү атам Эримек Каримовдун талантын сыйлап, баалап, ушул бүтүндөй лейлектик туугандар, эли журтубуз атамдын аккордеон ойногонун талантын баалап, ушул үйдү куруп берген экен. 92-93 жылдары курулган. Боорунда эмгегиңди эскерип, элимден сага эстелик деген чоң жазуусу бар. Азыр эми аны көрө албайбыз. Мынакей менин чоңойгон үйүм ушул. Бул менин айылым. Мынакей алмалары сонун гүлдөптүр.